Нокен районунун Доронбек Садырбаев айыл аймагында эл аралык деңгээлдеги өспүрүмдөр арасындагы спорттук мелдеш өткөрүлдү. Ага Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын бир катар облустарынан келген катышуучулар катышышты. Иш-чара райондогу Олимп спорт клубу жана Садырбаев айыл аймагы менен биргеликте уюштурулган. Балдардын маанайы өтө чоң. Азыр биз немеге Челябинскте өтө турган чемпионат мирге балдарды даярдап, ошол жерден эң мыктууларыны ошол жерге алып барышка эме турабыз эми. Спорттун кикбоксинг жана кунг-фу түрү боюнча уюштурулган спорттук таймашууга жалпы 18 жашка чейин 350дөн ашуун катышуучу күч сынашты. Алар үчүн атайын белектер дагы камдалган. Мен Сакалдыдан Манас спорт клубунан келдим. Бул жерде бардыгы жакшы. Ошо азыр бул жерде кунг-фудан болот. Biz Sakaldan Lenski'ye kung-fu boyunca gelgenmiz. Az men az 42 kilogramda salmakta düşüm. Мы очень рады присутствовать. Биз абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү эл аралык турнирге катышып жатканыбызга. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк майрамына карата уюштурулуп жаткан мелдеш абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат. Бардык спортчуларга ийгилик жана жеңиш каалайм. Уюштуруучуларга дагы ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, мындан ары дагы достугубуз бекемделет. Биз Өзбекстандан биринчи ирет келип катышып турабыз. Жалпы 6 спортчулар келишти. Келечекте дагы көптөгөн спортчуларды алып келгенге аракет кылабыз. Спорт бул ден соолукту гана чыңдап тим болбостон эл аралык мамилени бекемдөө, достукка жол ачууга дагы чоң мүмкүнчүлүк жаратат. Мындан улам ушул сыяктуу мелдештер спорт дүйнөсүндөгү ийгиликтердин кулачын кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. В Джалалабадской области Наокенского района Жалалабад облусунун Нокен районундагы кунг-фу мелдеши өтүп жатат. Бул турнирдин максаты мыкты спортчуларды тандап алуу жана тажрыйба алмашуу, өз ара достукту бекемдөө жана калыстардын квалификациясын көтөрүү болуп саналат. Белгилей кетсек, эл аралык деңгээлдеги спорттук мелдешүү быйылкы жылы 4-нчи ирет уюштурулуп жатат. Буйруса, алдыңкы жылдарда дагы мыкты уюшкандыкта өткөрүүнү планга коюшкан. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Нокен району.